Assalamu alaikum ustaz. Maası boyunca malumat berip koyuңузчу, kандай teriler aştalsa jarayt, kayсыл janavarlardын terileri aşatılsa dagы жарабайт, иттин терisi aşatılsa jarayбы. Maası bul биздин бутубузга кийип ысыкта бутубузду сактай турган жакшы кайыштан болгон нерсе. Ушуну маасы дейбиз. Маасынын түрлөрү көп. Şariattагы кабыл алынган маасы бул согончокту жапкан маасы. Ал эми кээ бирки маасылар бар, тизеге чейинки маасылар бар. Булар деле жарай берет. Анан маасы сөзсүз түрдө кайыштан болуусу керек. Кайыштан болгондо дагы ошо менен сыртка жок дегенде 5 километрге басууга мүмкүнчүлүк боло турган болуш керек. Маасы басканга жарактуу болуш керек. Ошол маасыга гана мас тартканга болот. Анан мен но централь мечиттен кээ бир маасыларды көрүп коюм, дермантин бар го жанагы. Ошондон эле тигип коюптур. Ал эки жолу топ тепсең жыртылат ал. Ал жарабайт. Ошого кээ бир кайыштар да бар экен, өтө жука. Ал катуураак тартсаң айрылат. Ал көчөгө басып чыкканга жарабайт. Эгер ошондой 5 километрге басканга жыртылып кете турган даражада болсо, ал маасыларга дагы мас тартканга болбойт. Эми кайышка келе турган болсок, шариятыбызда бардык терилерди ашатылса таза болот. Бир гана адамдын териси жана чөчкөнүн териси ашатылса да таза болбойт. Адамдын териси анын урматтуулугу үчүн аны колдонгонго арам кылынган. Азыр мен өткөндө бир жаңылык угуп калдым. Британияда адамдын терисинен көйнөк жасашыптыр. Бул эмне чектен чыккандык, бул акмактык. Адамдын ар бир мүчөсү урматталган. Ошон үчүн адамдын денесинен чыккан нерсе сатылбайт. Чач саткан арам, бөйрөк саткан арам, ашказан саткан арам. Сатылабы ашказан? Жок. Сатылбайт. Бөйрөктү сатып аткандар бар экен. Шариятыбызда азыркы замандын аалымдары гана уруксат берген, ушул зарылчылык болуп, бир адамда эки мүчө болсо, бир мүчө менен жашоого мүмкүн болсо, башка бир адам өлүп аткан болсо, ошого жардам берүү иретинде бир бөйрөгүн берсе дурус. Сатса арам болот. Канды бирок кан жоготту, Кудайым сактасын, азыр канга муктаж болгондор көп. Барып каныңызды берсеңиз сооп болот, сатсаңыз арам болот. Ошондой эле адамдын териси дагы арам, аны иштеткенге болот. Чачы териси. Өткөндө бир жаңылык жүрөт. Жаңылыктан окуп калдым. Чач алабыз, чач сатып алабыз. Аялдардын натуральный чач сатып алабыз деп. Кээ бирки кыздар чачын өстүрөт экен дагы сатат экен, арам бул. Баягы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чачты улаганга болбойт деген хадиси бар го, ошол чачтарга улаганга болбойт. Аны саткандагы арам, улагандагы арам болот. Эми адамдын терисине токтодук. Болду, адамдын териси иштеткенге болбойт. Чочконун териси ашатылса дагы адал болбойт. Себеби анын нажасаттыгы, нажазатул айн дейт. Болду, анын туруш турпаты менен нажат тазаланбайт ал. А башка терилердин майын жана сууларын кетирсе таза болуп калат. Чочконуку такыр таза болбойт. Ошого эң арзан тери кайыштагы чочконуку болот экен. Кытайдан келген туфли, курткалардын бардыгы чочкон терисинен. Ошого бут кийим алып атканда абайлаш керек. Бут кийим алып атканда абайлаш керек. Эгерде бут кийимдин ичиликтерине чочконун териси кылына турган болсо, кокус суу кирип кетсе же бут тердесе, байпакка баягы ным тийсе, анда эмне болот? Нажас кылат. Чочконун терисинен жасалган куртканы кийип алып туруп намаз окусаңыз, нажасат көтөрүп окуган болсо намазыңыз дурус болбойт. Кандай мискет болот? Аны азыр адамдар оңой эле билдирип коюптур. Неме? Кайышты карасаңыз, 3 тешик точкалар болот экен. Жанагы жүндөрү 3төн чыгат экен да. Теримде чоюп эле карасаңыз, 3 точка болуп билинет экен. Ошондон билип алсак экен. Интернетке жазып, кантип мен чочкон терisi менен башканын терисин үйрөтөм, YouTube'га жазсаң, сонун көргөзүп берет. Ушулардан эмне кылыш керек? Абайлаш керек. Аны саткан дагы дурус эмес. Сатпай эле коюш керек. Себеби бизде мусулмандар көп жашаган жерде адамдарга биз зыян болбош керек. Сатып алып атканда клиенттер, жанагы сатуучулар товар алып келип атканда шуну караш керек.
Kırgızstanга çocukon terisinden болгон kurtkalardı jana but kiyimlerdi alıp kelген жакшы. Эми көчөдө кийип жүрсөм не болот? Сен najasatты кийип жүрөсүң. Макул эми. Бирок намаз окуганга жарабайт. Эми андан башка терилердин бардыгы ашатылса дурус болот. Эми койду бисмилла Аллаху акбар деп сойдуңуз, терисин ашаттыңыз, таза болду. Бут кийим кыласыз, андан маасы тигез, бут кийим тигез, бардыгы эмне? Колдонгонго дурус. Эми бир кой эртең менен чыксаңыз, кородо өлүп калыптыр. Терисин сыйрып, этти иттерге салып берип, терини ашатсаңыз таза болобу, болбойбу? Таза болот. Ашатса эле болду, таза болот. Ашатса эле таза болот. Эми карышкырга келелик. Карышкырдын терисинен жасалган бут кийимдер, өтүктөр, чапандар, кемсил деп коебу, эмне? Чыптама. Чыптамалар бар экен азыр. Неме терисинен жасалган, ашатып. Кийсе болобу, болбойбу? Болот. Ашатса эле болду. Ашатып, жанагы суусун, майларын кетирсе эле, куллу ихабин иза дубига факат тахура деген эреже бар. Ар бир тери, андан чочкон терisi менен адам терisi чыгып кетти. Андан башка ар бир тери эгер эле ашатса, болду, таза болот дейт. Ашатса дегенди өткөндө мага бирөө сурапты, ашатты деген эмне деген. Кыргыз ашатты деп айтабы кыргызча? Ашатты деген ошол жанагы неме менен бир немелер менен ашатып майларын кетирет. Эми ашатуунун түрлөрү көп аны. Аны атайын аппараттарга салып ашатса болот. Күнгө таштап коюп ашатса болот. Күнгө таштап коесуз, майлары шамал менен күйүп жок болот, тазаланат. Май эле жок болсо, тери таза болот. Эми аюунун териси болобу, карышкырдын териси, сүлөөсүнүн териси, сүлөөсүн атканга болбойт, бирок ушундай болуп калса да, ифтирады. Бардыгын ашатып, колдонсок, эмне дурус болот. Анан ушуга маселе, окшош маселе, бир маселе чыккандан анын маселе, жанындагы маселеге да жооп берип кете беришибиз керек. Норка кийсе болобу деген суроо болуп атат. Норка. Норка. Сусар башка. Сусар тебетей башка, норка башка. Себеби норканы терисин сыйрып атканда тирүүлөй сыйрыйт экен. Тирүүлөй сыйрыган адам күнөөкөр, аны ашатып бизге куртка кылып, дубленка кылып берсе, кийгенибиз эмне? Дурус эле. Эми дагы бир маселе бар, эти желинбеген жаныбарлар бар го, эгер ошону бисмилла Аллаху акбар деп сойсам, аюуну кармап алдыңыз, машал тоого чыгыпчы. Бут колун байладыңыз, бисмилла Аллаху акбар деп туруп сойдуңуз. Терисин ашатпастан туруп намаз окусаңыз дурус болот. Аллаху акбар. Себеби бисмилла Аллаху акбар деген менен жеңге дурус болбогон менен окуганга дурус болот. Эгерде этинен чөнтөгүңүзгө салып алсаңыз, өзү нажас. Чөнтөгүңүзгө салып алсаңыз, намаз окуйсуз, нажасатты көтөрдү болуп эсептелинбейт. Бисмилла Аллаху акбар деп союлса, маселени туура түшүнүп алайлы. Ал эми ашатылса, бул эчтеке дебесе дагы арам өлүп калган малдын деле терисин ашатылса, эмне дурус болуп эсептелинет. Эми кайра келдик, машалла. Жаман кеңир жооп бердик, Иттин териси ашатылса жарайбы? Эми иттин терисине келекпизби? Карышкырда айттык, Иттин терисин дагы ашатсаңыз эле болду, эмне болот? Ошо азыр бут кийимдер бар экен да, аябай пайдалуу болгон тизелерге иттин жүнүнөн териси менен кошулуп калат экен. Алып алла, балдар, эшкап чыккыла. Эшкап чыккыла. Ana эмне иттин терисинде ашатылса болду. Анда ошо менен намаз окусаңыз деле дурус болот. Эми маасынын түрлөрүн айттык. Маасыга мас тартканда ошол маасы менен 5 километрге басууга мүмкүн болсо, ошол маасыга мас тартса болот. Андан башкасына тартканга болбойт. Эми буга дагы жакын маселе. Азыр маасыга окшош байпак чыккан. Билесиңерби? Дака дейби эмне? Дакиби? Ошого фатва берилген. Ушуга мас тартса дурус. Ошуга фатва берилген. Шейх Такы Усмани, анан Шейх Чубакы устаздар
фатва берген. Ага дагы адамдарга жеңил, а? Аны байпак деп айтпайсыз. Аны не дейсиз? Маасы дейсиз, а? Usta Kur'an'ı ona göre buna oluyor benimki Kazakistan Kur'an'ı. Кайсыл? Tartat. Drone. Niye tartаталар? Şu 2000'den beri tartışıyor Kazakistan'da. Мен Казакстан эшке чыгып тарсам. Çıkarı verdi. Мен муну сабакка неме кылбасын да. Демек, сүйлөштүк, а? Байпакка мас тартканга болбойт. Бирок калың байпакка мас тартканга болот. Себеби фатва ошого берген. Калың байпак кандай десе, валенка биздин. Чокойго да болбой калабы? Валенка бар го, валенка. Кийгизден эмес да, болот ошого. Барсеткалар бар го, солдаттар кийген. Ошого да мас тартса болот. Себеби солдаттар эртең менен кийеткен дагы ошол бойдон кечке чейин жүрөткөн. Бирси дейм, не дейт? Мен эмне деп койдум? Барса деп койдум. Барселонанын Барса деп эле. Ошого дагы мас тартса болот. Себеби эртең менен дарат алып кийип алса, аскерлерге жеңилирээк болушу үчүн, а? Мына ушундай маселе. Бисмилла. Олимпиада, сынак, экзамендерге даярданып жаткан инсандар үчүн кандай сүннөттөр бар жана кандай адамдар толук жеңиш менен жүрөт? Алдын ала рахмат. Жана мен үчүн жеңиш тилеп дуа кылып коюңуздар дейт. Билесиңерби, биздин Кыргыздын бир мугалими бар. Аты ким? Гапар агай, а? Ушул киши Олимпиадага балдарын башында баргандан тыйып салган. Балдардын Олимпиадага даярданганда сабактарга ошонуга гана неме кылып башка сабактардан калып калат деген. Бирок кийинки мезгилдерде адамдар жок Олимпиадага барган, ким неме болду дегенден кийин абаптыр деп даярдады, анын балдарын баары Олимпиадада утура турган болду. Аллаху акбар. Негизинен менин жаман пикиримде экзамен деген нерсени жаман көрөм мен. Исламда экзамен деген жок. Исламда дебейинчи, ошени кыркып койчу, дагы бир нерсе дебесин. Алымдардын сүннөтүндө экзамен деген жок. Келип талиптер астына отурат, илимди берет, катыштыңбы, ижазасын берет, дуасын берет, кетти, болду. Экзамен деген кийин башталды. Адамдарда жанагы академический илим ала тургандар бар го, университет, ушулардан кийин. Ушу экзамен коюлгандан баштап бизден алым чыкпай атат да. Адамдардын ихласына бир зыян берипти. Бирок эми закон ушундай болуп калыптыр, айла жок экзамен кылып атабыз, бирок мен академиям ачылып кала турган болсо ниет кылып атам иншалла. Ошо экзамени жок, бир жолун табам муну Гапар агайдай кылыпчы, бир нерсе кылыпчы. Экзаменди бир нерсе жолун табам мен. Экзамен кылбаш керек, балдар өзүңчө. Мисалы үчүн мен балдарга сабак берем да, сабак бергенде айтам да, 5 коюп берем десем, жок, устаз мен 4 эле ал, 4 койбойм, мен 5 коем дейм. Жок, мен 5ке татыктуу эмесмин деп, жок, анда койбойм мына. Качан татыктуу болгондо кел дейм. Айла жок окуп 5 алып кетет. Болбосо билбесе да 5 коюп берем. Өзүнө эле зыян. Мен айтам, маддадан 5 алыпсың, кийин ушундан сураса өзүң жооп бересиң. Анан балдар мага бул 5 коюп коет деп сабак окушат. Экзамен үчүн эмес. Ошон үчүн иншалла анан Олимпиадада машалла чыгып барып, ошо даярданганда, эми Олимпиадага даярданганда сөзсүз убакыт бөлүнүп, анан ошол Олимпиаданын жолдорун билген ушундай адамдарга барып тарбияланып, ошол мен Роза эжеке деген бир эжекебиз бар машалла. Мен балдарымды математикадан окутат. Ошо балдарды ошондой немеге даярдайт. Билет, жолдорун билет, кантип окутушту. Балдарга аз убакытта кантип бардык маалыматтарды же болсо Олимпиадада кандай нерселерден суроо келет, ошону билет. Ошого окшогон нерселерге даярдансын. Иншалла Кудайым ийгилик берсин, Олимпиадага барып келейин деп атат да, барып жакшы орундарды алып, иншалла кийин кат жазыңыз иншалла. Мен жакшы орун. 1-чи, 2-чи, 3-чү деле жакшы, а? 2-чи, 3-чү деле жакшы. А, 1-чиде эми бизде кембагал мамлекеттерде мүмкүн илешпей калышы мүмкүн да. 2-чи, 3-чү деле жакшы иншалла. Бирок 1-чини алып келсеңиз, Кудайым берекесин берсин, сүйүнөбүз иншалла. Устазым, кызыбыз турмушка чыкканы жатыры дейт. Бул же аксылык, же таластык. Дуа кылып коесузбу? Аллахым разы болсун.
Құдай Тағалам қызыңызға бақыт берсін, иман берсін, барған жерінде таштай қатсын, күйеу бала иманды, инсафты болсын. Шул қызға зұлым қылбаған, шул шариаттың өкімдерімен жашаған бір жақсы үй-бүлөлөр болсын, неберелүү балалуу, неберелүү, чеберелүү болсын. Исламдың бір жақсы бір мисалы болып, шул жақтан шыққан, шу үй-бүлөдөн чыккан адамдар исламга, иманга, кыргыз элине кызмат кылган инсандардан болсун. Амин, дуа кылып коюңуздар. Устаз маркумга 70 000 калиме айтып багыштаса болобу жана маркумду жерге берип атканда эмне деп айтыш керек? Маркумга 70 000 калиме айтып багыштаса, Кур'ан окуп багыштаса, кандай жакшы ишти кылса соогунан пайдаланат иншалла. Себеби адам өлгөндөн кийин анын амалы токтойт. Болду, эми ал өзү намаз окуй албай калды, өзү орозо кармай албай калды. Китеби токтоп калды. Бияктагы адамдар, калган адамдар, туугандары, балдары эмне кылат ага? Кур'ан окутсун, садака берсин, жана жакшы амалдардан тамак берсин, студенттерге, илим талап кылып аткандарга ушундай кылып соуун жөнөтсө бардыгы жетет. Бизде Ханафи мазхабында маркумду жерге берип аткан аля миллати набийина Ибрахим ва набийина Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям деп койсом не болот? Жакшы болот. Биздин ислам миллати менен деп туруп коет, келиме айтып, ошентип жерге коюлат иншалла. Я Рабб. Устаз, эң жакшы өлүм шейит болуп өлүш деген хадис барбы? Бар болсо сахихпи дейт. Ооба, өлүмдөрдүн жакшы шайыт Кудай жолунда өлгөндөр. Кудай жолунда шейит болуп өлгөндөр бир гана согушта өлгөндөр эмес. Намазда өлгөндөр, көп шейиттер бар, шейиттердин түрлөрү көп. Бул дүйнөнүн шейиттери бар, акыреттин шейиттери бар. Эми Кудай жолунда өзүнүн мамлекетин коргоп, өзүнүн чегарасын капырлардан же душмандардан коргоп өлгөн, бул не? Шейит болот, ал жуулбайт, каны менен көмүлөт. Кийин не болот ал? Ошол бойдон тирилет. Аллахтын астында күбөлүгү менен тирилет. Ушундай сахих хадистер бар. Устаз, Аллах кайда десе эмне деп жооп беребиз? Кыскача туугандар Кур'андагы аятты айтышып, аршы курсийге көтөрүлгөн деп жатышат. Бизде талаш болду. Ахлу суннада кандай айтылат? 4 мазхабта дейт. Машалла, бул өзүнчө бир чоң сабак да. Анан буну айтсак дагы фитне башталынат да. Эң жакшы Аллах кайда десе, мен устазым бар, Нематулла деген. Рыскулов акыйдадан сабак берет. Ошол кишиге келип Аллах кайда десе, айтсам барасыңбы дептир. Эмне кыласың Аллахты сурап дептир. Ушундай сурагандарга ошентип айтып коюңуз дагычы. Бул өзүнчө илимий жооп берилиш керек. Бул жерде кыска суроо жооптон мындай неме кылынбайт. Атайын биз сабактарыбыз, хадистер келип калса, иншалла кеңирээк жооп беребиз. Бул жерде көп маселелер бар. Аяттарга кантип жооп берет Ахлу сунна, хадистерге кантип жооп берет. Сыртынан караганда Аллах Таала асманда дегендей сыртынан карап эле Аллах асманда деп. Эмесе башка хадистер бар. Кыблада Аллах Таала силердин кыбла тарабыңарда деген деле хадис бар. Анан бардыгын эле сыртын карай берсек, сыртынан түшүнө берсек, маселе оорлошуп кетет. Ошого Ахлу сунна вал жамаат, Матуридия, ал-Ашаира, ушул алымдар, 4 мазхаб алымдары сонун кылып маселени чечип койгон. Мында кээ адамдар бар, фитне чыгарып, ушу кыяматка чейин жүрөт буларчы. Айналоодон башканы билбейт. Аллах каякта дегенден башканы билбейт. Дараттан жакшы сурасаңыз билбейт. Даратын качан сынат билбейт. Жакшы сурап келсеңиз билбейт. Дараттын сүннөттөрүн, фарздарын, мустахабтарын, макрухтарын, мубахтарын айтып берсеңиз билбейт. Анан Аллах каякта деп издейбиз. Ошого Устаз Нематулла ажынын жообун берип коелуң. Азыркы күндө коомдон үзүлбөй, эгер сахабаларды силерди көргөнүңөрдө алардын эсинен тайган деп ойлойт элеңер, эгер алар силерди көргөндө силерди мусулман эмес деп ойлойт эле, сахабаларга окшоп жашоо мүмкүнбү дейт. Заман өзгөрдү. Сахабалардын заманында жашоо башкача болчу, азыр башкача болду.
Болгону сахабалар тыйылган нерседен биз тыйыналы, анан кылган нерсесин кылганга аракет кылалы. Анан жашоо шарты заман өзгөрдү. Ал мезгилде жашоо башкача болчу, азыр башкача. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үйү бутун сунса дуалга тийип калган. Комна ушундай кичинекей комна. Азыр андай үйдө эч ким жашабайт. Анан жок мен пайгамбарыбыз болуп жашайм десең, болбойт анда. Азыр илгери бир адамдын үйүндө 1 литр суу менен 1,5 килограмм куурма болсо болду, бүгүн тамагы даяр анык. Азыр андай эмес. Ошого Аллах Таала азыр бизге көптөгөн неаматтарды берип атат, ошол неаматтарды пайдаланып жашай бериш керек. Эми сахабалар силерди көргөндө алдан тайганбы деп айтат эми, ошондой нерселерди чукуунун кереги жокпу дейм да. Siz azırkı mezgilde şeriat görgüzgün amallar menен жашай бериңиz, inşallah бейишке киресиңер, inşallah. Sahabalardında çeşkindүүлүктү кайдан алабыз? Sahabalardын çeşkindүүлүктү өзүңүз эле çeşkindүү болуңуз болду. Бирок илгерки заман менен азыр заман өзгөрдү да. Азыр мисалы пайгамбарыбыз Muaz ibn Jabal менен Abu Musa al-Ash'ari'di Yamanга бар, динди үйрөт деп жөнөттү. Азыр мен сизди бар, таксырым тур. Кытайга бар, дин үйрөтүп кел десем, кантип барат бул? Буга виза керек, буга паспорт керек. Аякка баргандан кийин эмнеге кетип атасың деген виза алыш өзү Кытайга проблема, Аякка баргандан кийин кайерге жашайт? Илгери заман башкача болчу. Мечитте жашай берген, мындай боло берген. Адамдар заман өзгөрдү. Динди түшүнүүбүздө, бирок ошол парыз бойдан, сүннөт шойдон эле. Бирок жашоонун тартиби өзгөрдү да. Анан сахабалар мурда дүйнөнү кезип ислам таркатып кеткен экен. Сиз чыгып кете албайсыз. Кантип кетесиз? Аны төөнү минген боюнча барып, ошол бир элге барган, ал эл өзү кабыл алгандагы ошол жерде дин үйрөтүп калган. Азыр Африкага барың эле, каралар угуп чыгат сизди. Кантип? Эми ушундай таксырым эми. Кайсыл учурда Аллах Таала кулунан жүз буруп калат дейт. Күнөө кылганда Аллах Тааланы менсинбей, Аллах Тааланын буйруктарын аткарбаганда Аллах Таала андан жүз бурат болду. Аллах Тааланын динин, Аллах Тааланын шариятын бекем кармай берели, иншалла Аллах Таала менен бейиште жолугабыз, иншалла. Салам алейкум. Сореки Ассалам алейкум алейхи салам деген саламдашу канчалык туура эмес экенин айтсаңыз деді. Эми биз кыргыздар, башка улуттар баягы араб тилинин өзүндөй кылып саламдаша албашыбыз мүмкүн да. Себеби тилибиз башка, үйрөнмө. Салам алейкум деп коебуз биз да. Ассалам алейкум деп коебуз. Салам алейки деп коет. Максаты эле саламдашуу болуп атат. Бирок пайгамбарыбыздын мезгилинде пайгамбарыбызга ассаламу алейкум деп атайын еврейлер пайгамбарга ошентип салам берген. Ассам деген еврейлердин тилинде сага өлүм болсун деген. Ошол максаттарда ушинтип айтылына турган болсо анда арам болот бул. Анан жөн эле тили келбей эле ассаламу алейкум, салам алейкум деп коет бизде. Салам айылдарда. Ошо учурашып аткан ошо. Анан еврейлердей болуп атан ассаламу алейкум сага өлүм болсун десе, пайгамбарыбыз ва алейкум dedi, сага да өлүм болсун деди. Ошого салам берүүдө, башка нерселерде эгер араб тилинде ассаламу алейкум деп салам берүүнү үйрөнүп алсак, салам жакшы болот да. Анан колубуздан келишинче ошол саламдашууну эми адамдар үйрөнүшү керек негизичи. Адамдарга жеңил кыла берсең, жеңилет. Фатиханы оңдой албай жүргөндөр бар. Анан күнүгө бир тамгадан үйрөнсөң деле 2 айда Фатиханы Куранда кандай түшүрүлгөн, арабтар кандай окуган ошондой үйрөнүп алсаң болот. Саламдашууну деле ассаламу алейкум 2 күн неме саламдашууну уксаң YouTube'дан деле үйрөнүп аласың да. Үйрөнүш керек, кичине аракет кылышыбыз керек, иншалла. Ассаламу алейкум устаз. Bir takva adamdın kızın jaktırıp kaldım deydi. Allah Taala'm oşoga jetkirsin dep dua kılıp koyuңузчу, Allah razı olsun deydi. Ya Allah. Ançazım neredegiler bardығы dua surap çıkartın. Bardығы tınç otursal indebeyt deysizби? Siz duadan birinci
Ал кызды жактырган болсоңуз, эми бир көрүп жактырган болсоңуз, дароо ата-энеңизди жөнөтүңүз ошол жака. Жуучу кылып жөнөтүңүз. Мен ушундай жакшы адаммын, намазым бар. Мага ушу кызыңызды бериңиз, ушу башы менен жер казып багам ушуну. Деп, эмне кыласыз? Атаңызды жөнөтүңүз. Жөнүнө сырттан сүйүп жүрөсө, жүрөккө зыян болот, ооруйт алчу. Андан көрө ошону чечиш керек маселеничи. Маселе жүрөктү оорутуп эмне кыласыз? Андан көрө барып атаңызды жөнөтүңүз. Анан атасы макул десе, дароо үйлөнүңүз. Эми биз дуа кылабыз. Эми биз дуа кылсак, атасы уруксат бербей койсо, дуа ысраф болот да. Ошон үчүн эмне кылабыз? Иншалла Кудай Таалам бир насип эткен болсун. Ар бир адам жактырганына жетсин. Эми пешенеңизге ушул жазган болсо, ушул насип этсин. Анан такуа адамдын дейт. Эми такуа адамдын кызын алам десеңиз, өзүңүз да такуа болушуңуз керек. Жакшы сөз бар. Үйлөнөрдө кыз издебеш керек, эркек издеш керек дейт. Кандай эркек издейм мен? Үйлөнгөн ат кыз издейм, эркекти издейм. Мен туура эмес түшүнүп калдыңыз окшойт. Жок, туура түшүнүп атам мен. Эркек изде деген нерсе ошол үй бүлөдөгү эркекти изде дейт. Ошол эркек такуа, динчил болсо, ошол үйдө тарбияланган кыз ыймандуу кыз болот дейт. Эгерде ата сигарет чегип, тамеки чегип, арак ичип жүрсө, үйүндөгү кыз ыймандуу болуп калышы мүмкүн, бирок кыйын. Ошон үчүн үйлөнөрдө биринчи көзүнүн сулуулугунан башка жагына эмес, биринчи ата-энесин карап көрүш керек, анан кызы. Бул көз ушундай да, ушуну мен тажрыйбаман айтайынбы силергечи. Көз деген нерсе көргөн сулуулуктун баарын жакшы көрүп кала берет. Бул дүйнө калуучу нерсе да. Бирөөнүн үйүнө барсаң да жакшы көрүп каласың да, я Алла, ушундай үй салсам деп. Көз ушундай да. Бир кызды көрдүңбү, ушун жакшы, аны алгыз кеткенден кийин ойдон бир кызды көрсөң, аны жакшы көрө бересиң да. Көз ушундай. Биринчи көздөн мурда ата-энесин таап, ыймандуу семьяны таап туруп, анан кызды көрсөң дагы жакшы көрүп каласың. Ошон үчүн көздү сактап. Ыймандуу жакты табыш керек да, анан көрүп сүйлөшүңүз эле жакшы көрүп каласыз. Себеби кыздар, аял затын Аллах Таала өзү жагымдуу, сулуу кылып жараткан. Иншалла жагат. Ошон үчүн иншалла дуа кылабыз, Кудай Таалам тилегиңизди берсин, бирок аракет да кылыңыз, Ассаламу алейкум. Багымдатка туруш кыйын болуп атат. Бул ноокатка окшойт. Эмне кылыш керек? Такуа болуш өтө кыйын экен дейт. Азыркы мезгилде кыш мезгили келди. Кыш мезгили бул мусулмандын сезону. Бул мезгилде азыр 10-да мен 10-да уктайм мисалы. 10 ашпасам 10:30-да кичине аялым менен урушуп кетсем 11:30, 11-де уктайм. Атаң 10:30-да уктаймын. Саат 4-те турам. Азыр сонунда эрте жатыш керек, анан эрте турабыз. Эми анан ушул суроону жазга маал, күзгө маал берилсе, жайында берилсе мүмкүн. Азыр сонун. Аны үчүн эмне кылыш керек? Намаздын, имандын халавасы жүрөккө кириш керек. Сизди намазга болгон сүйүүңүз уктатпаш керек сизди. Билесизби? Эртең бир жака кетем деп билет алып койгондон кийин түн уктун 4 жолу тыгып саатты карайсың да. Будильник коесуң. Кеч калып калбайын депчи. Эртең менен менин багымдатым деген жүрөгүңүздө сүйүү болсо, уктатпайт ал. Иншалла, аны үчүн эмне кылыш керек? Сабактарга көп катышыш керек. Салих инсандар менен көп жүрүш керек. Арам жегенди токтотуш керек. Көп зикир кылыш керек. Пайгамбарга көп салават айтыш керек. Жамаат менен көп намаз окуш керек. Намаздын фазилеттерин көп угуш керек. Багымдаттын фазилетин, бейиштеги хурлайын, ушуларды эсептесеңиз уктабайсыз иншалла. Кудайым буйрса. Таквалуу үчүн ушул жолдор, иншалла. Ассаламу алейкум устаз. Аллах сизден эки дүйнө разы болсун. Барыбыздан Аллах разы болсун. Бул дүйнө биз үчүн Аллахтын ыраазычылыгын таба турган жер, Аллахым барыбыздан разы болсун. Суроо. Сакалы койбогондор кыяматта аялдар менен тирилет деген чымыз. Сакал койбогондор дегенсиз.
Бул ушу сакал узунурактардын айткан сөзү да. Сакал койгондор кыяматта аялдар менен тирилет деген эч бир далил жок. Эч бир. Мисалы үчүн менин Аятулла деген өзбек досум бар. Сакалы жок. Ал эмне ким менен тирилет ал? Жо сакалы жок адамдар деле бар да турабы? Алар эмне ким менен тирилет? Ортодо тирилеби? Адамдар бир неме эми макул эми сакалды ушунчалык неме кылып атасың? Өзүңүн оюңан шариатты окуба. Шариаттагы бар нерсени айталы, а? Мүмкүн өзүм бир капырларга окшотсо, ошолор менен тирилет деген маани бар. Анын үчүн анын ниетин сурашың керек. Мен аялдарга окшошмун деп сакал койбой жүрсөм, мүмкүн ошолор менен тирилет. Себеби ким кайсы бир коом окшосо ошо менен тирилет деген хадисти шарттап ачат да. Негизи ал хадисти да түшүнүү көп нерсе. Мен ташаббаха би каумин фахуа минхум деген хадис. Кепке кийип алсаң деле болду, мына кафырга окшоп атасың, сен капырлар менен тирилесиң. Бирөө костюм кийип галстук тагынып алса, сен Путинге окшошуп атасың, Путин менен тирилесиң. Жок, өкүм андай кылып берилбейт, а? Хадистерди туура түшүнүш керек. Хадисти жакшы ойлонуп чыксаңыз, жакшы түшүнүп чыксаңыз, бул сөздү айтпайсыз. Себеби мен ташаббаха би каумин фахуа минхум, бир коомго окшосо, ошолордон болуп тирилет деген нерсе, демек капырлардын катарында тирилет, сенин иманың кетти деген сөз. Капырга окшоссоң, демек иманың кетти. Кыяматта капырлардын катарында тирилесиң деген сөз. Ошону сен билбеген абалда кепке кийгенди капырга чыгарган болосуң. Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек? Хадистерден өкүм албастан, себеби хадистерден кимдер өкүм алат? Муштахид мутлактар өкүм алат. Биз эмне себептен Ханафи мазхабын карманабыз деп атабыз? Хадистен өкүм ала албаган үчүн Абу Ханифаны ээрчип атабыз да. Акыйдада имам Матуриди ээрчип атабыз. Себеби хадистердин, аяттардан өкүм алып, элдерге шарият айта албаган үчүн ошону ээрчип атабыз. Демек, ээрчидиңби? Бир тарапта болду. Талтай бир жарым маселеңде Ханафисиң да, жарым маселеңде муштахид мутлаксың. Муштахид мутлак деген нерсе мазхаб кармаш арам болот о кишиге. Муштахид мутлактар хадистен, аяттан түз өкүм алышат. Демек, хадистерден эмес, биз фикти карашыбыз керек. Фик бул закон. Закондон не кылабыз? Өкүм алабыз. Закондордо ошо Абу Ханифа бизге закондорду жазып койгон. Даратың кантсең бузулат, орозоң кантсең, намазың баардык законду түзүп койгон. Ошол законго карап туруп, анан кийин эмне кылабыз? Өкүмдөрдү алабыз. Жаңы пайда болгон маселелер каяктан алынат? Эми Абу Ханифа 150-жылы өлүп калды. Эрежелер түзүп койду. Жаңы пайда болгон маселелерди ошол түзгөн эрежелерден чыгарабыз. Куран хадистен чыгарылбайт. Куран хадистен муштахид мутлактар чыгарат. Бизде убактыбыз болуп калдыбы? Эми сакал коюу сүннөт, а? Сакал коюу сүннөт. Сүннөт дегенде дагы Ассаламу алейкум. Сүннөт кээбекке важип дегендер бар, бирок Ханафи мазхабта сүннөт, а? Сакал коюу сүннөт. Койбосок күнөө болобу дейт. Атайлап кырып салсаңыз макрух болот. Сакал өстүрүүчүлөрдү колдонсо болобу? Колдонсо болот. Сакалыңыз сону өстүрсөңүз болот. Жана майлар, башка нерселер бар. 1-2 жылдан кийин коем же үйлөнгөндөн коем десе болобу? Болбойт. Сакал чыктыбы коюш керек, а? Анан сакалдын узундугу, башка нерселерде ар кимдин өзүнүн немесине же сакалы жакшы болсо, камтып тутам койсун. Мага ошо сакалымды кыйшык болсо, кыскараак кылсын. Адамдар чөчүп кетпей турган кылып. Ушундай. Ассаламу алейкум. Багымдатка туруш кыйбой, да берди го. Ассаламу алейкум. Тапкан акчада береке болбой жатат. Берекелүү болуш үчүн эмне кылыш керек? Эгерде тапкан акчаңыз адалдан эле боло турган болсо, береке болот иншалла. Ошол жагын бесире караңыз, анан үнөмдөп иштетиңиз. Үнөмдөп иштете турган эле болсок, эмне акчада береке болот. Мисалы үчүн, жаман кой жайытын бир күндө түгөтөт деген кыргызда сөз бар, а? 5 килограмм ет келсе, сразу бардыгын салып туруп, бир күндө пышырып, жарымын жеп, жарымын бузуп, ыргытып ийсең, анда эмне болот? Ысраф болот. 5 килограмм етти 1 килограммдан 5 күнгө бөлүп сал. Ушундай кылып
жашоонун тартибин кылса иншалла жакшы болот. Устазыбыз Шейх Чубак ажынын бир айткан жакшы сөзү. Маккада бир аял бар, бир киши бар. Такыр иш кылат, байып айткан. Анан аялы менен ажырашыптыр. Аялы менен ажырашып башка аял алыптыр. Башка аял өзү коон дару сатат экен көчөдөчү. Башка аял алгандан кийин байып кетиптир тиги. Анан сураптыр, сен такыр мүмкүнчүлүгүң болбойт, эмне болду десе, биринчи аялым ажырашкандан кийин экинчи аялым менен жашап ушинтип байып. Кандай экен? Таап келген акчаны аялы үнөмдөп иштетет экен. Фери алып берсе, идиш жууй турган бар го. Аны бир аз куят экен да, үстүнө суу куюп, өзүнчө бөтөлкөгө коюп коет экен. Жанагы ферини идиш жууган неме, жанагы жөн куйсаң көп кетип калат экен. Бир аз куюп туруп башка немеге суу куюп койсо, ошо менен деле жууса болот экен да. Ошентип үнөмдөйт экен. Жанагы бир фери биринчи аялында 10 күндө түгөнсө, бунуку 2 айда да түгөнбөйт экен. Демек, ошол үнөмдөгөндө береке болот экен. Анан бул менен аялың кетир деген сөз эмес, аялды тарбиялаш керек, үйдөгү, себеби аялдын мойнундагы милдети күйөөсү үйгө таап келген акчаны үнөмдөп, сактап, сарамжалдуу иштетүү. Болбосо, айтат го хадисте, ар бир адам өзүнүн кол астындагы нерсеге жоопкер. Аялыңыз сиз алып келип берген акчага жоопкер. Ошону жакшы сактап, үнөмдөп иштеткен. Ошентсеңиз иншалла Кудайым берекесин берет. Шу менен суроо түгөлүптүр, машалла, биринчи жолу. Алда өткөн сабакта бир суроону биринчи айтам деп айттыңыз. Ошону мен жана эстедим да, ошону мен унутупмун. Мен балдар эстетип коюптур. Мен китебим бар болчу, китепти алып келип туруп, анан ошо китептен окуп берейин, дагы адамдар мени неме кылбасын деп, ошону окуп койгом. Кудайым буйруса, ислам мени эскертип койгон бир күн мурда. Кийинки сабагыбызда тойго барганда арак коюлган, музыка болгон жердеги тойдо биз кантип барышыбыз керек жана кантип отурушубуз керек. Ушул боюнча иншалла суроого жооп берип, анан кийин сабагыбызды улантабыз. Ва саллаллаху таала хайры халқи Мухаммад ва аля али ва сахаби ажмаин.